Эгемендүүлүк алгандан бери калкка жеткиликтүү пайыздык көрсөткүчү төмөн болгон насия берүү саясаты жөнгө салынбай келет. Бүгүнкү күндө да элге берилип жаткан кредиттин үстөгү 20%дан төмөндөй элек. Ага карабастан карапайым эл жогорку пайыз менен 100-200 миңдеген сомду алып, төлөй албай үй кора жайынан ажырап калууда. Кыргызстанда банктардын үстөгүн төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Болгону атайын программа кабыл алуу зарыл. Бул боюнча улуттук банкка тапшырма берилген. Бирок башкы казначы аны ушул кезге чейин аткарбай келет. Коммерческий банк болобу, башка финансовый структуралар болобу, элге дешевый, доступный кредит берген политиканы ошону башында туруп бериңиз деген эмени сурап атабыз да. Бирок мына канча жыл иштеп атса Национальный банк өкмөт ошого келе албай жатабыз да. 20% аябай чоң да бул процентный ставкачы. Жеткиликтүү туракча программасынын негизинде мугалимдерге, дарыгерлерге жана мамлекеттик структураларда иштегендерге үстөгү 6-7-8% болгон кредиттер берилүүдө. Бул жерде ипотекалык компания кардар менен банктын ортосунда ортомчулукту аркалагандыктан насиянын 2% ушул тармакка кетет. Андыктан ортомчу ишканага кетүүчү 2% алып салуу сунушу берилген. Бул ишке ашса насиянын үстөгү 4%га чейин түшмөк. Демилгеленгени менен бирок ушул кезге чейин ишке ашырылбай келет. Ипотечный компаниянын принципи менен 6-8% менен берилет депчи. Ошол сиздин жеке оюңуз боюнча ошол жерде ипотечный ГИКтин 2%дык маржасын алып туруп эле аларды толук бюджеттен финансировать эттирип өздөрүнчө штатын. Ал эми маржасын алганда 4%га түшмөк. Жыйындын жүрүшүндө коомчулукта кызуу талкууланып жаткан $700 миллион чыгарылышы боюнча да маселе көтөрүлдү. Белгилүү болгондой, каражаттар трансакция банктары аркылуу жүргүзүлгөн. Алуучу жана которгон жактардагы дыкат текшерилет. Каражат которгон тарап улуттук банкка кайрылса көзөмөлгө алынышы мүмкүн. Эгерде акчаны адалдоо аракети байкалса, дароо камакка алынат же артка кайтарылат. Ошондой эле документтер тийиштүү органдарга берилет. Акыркы күндөрдө азаттык маалыматта 700 миллион сом боюнча элде өтө дөлбүрөң чоң талкуу болуп атат. Бул боюнча сиздин оюңуз, сиздин маалыматыңыз барбы? Кандай маалымат бере аласыз? Когда клиент обращается в банк, Кардар акча которуу боюнча банкка кайрылса, ал сөзсүз кылдат текшерилет. Бир да транзакция тастыкталган документсиз жүргүзүлбөйт. Келишим түзүлөт, которулган даректер көрсөтүлөт. Эл аралык транзакция жүргүзүлгөн болсо, демек коммерциялык банктарда жана аны алуучу жактарда текшерилет. Эгерде акчаларды адалдоо аракеттери болсо, анда төлөм блоктолот же кайра кайтарылат. Мыйзамсыз акчаларды адалдоого шек жер алса, анда банк тиешелүү органдарга жиберет. Мындай билдирүүлөр өлкө ичинде эле эмес, чет өлкөлөрдө да коомчулуктун көзөмөлүндө болот. правильно. Бул боюнча азыр бир дагы мамлекеттик орган үн катпай отурганына токтолгон эл өкүлдөрү тез арада өкмөт менен улуттук банк элге маалымат бериш керектигин айтышты. Жеке эле $700 миллион чыгарылышы менен чектелбей, Кыргызстандын башка өлкөлөр менен болгон соода жүгүртүүсүн көзөмөлдөө зарыл. Болбосо өлкөдө ири суммадагы каражаттар чыгарылып, кайра алар товар аркылуу кирип жатат. Соответственно, на 10 миллиардов денег кто-то отправлял эти деньги. Товар же бесплатно не может же к нам. 2007-2009 жылдары Кытай тарап менен тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү $9 миллиард 230 миллион түзгөн. Былтыр Кытайдан Кыргызстанга $10 миллиард товар келген. Товар бекер келбейт да. Андыктан акчаларды бул жактан ал жакка бирөө жөнөткөн. Учурда бул көрсөткүч $5 миллиард чейин төмөндөгөн. Ошол эле учурда көңүл бурсаңар, мурда расмий түрдө Кыргыз тарап 600-700 миллион сомду көрсөтсө, 2017-2018 жылдары 1,5 миллиард сомду көрсөткөн. Оплатил в Китай. Канчалык каржылоо институттарындагы кемчиликтерди депутаттар тизмектеп чыгышканы менен акырында улуттук банктын өткөн жылдагы ишмердүүлүгүн колдоду. Дүйшө Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.